Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Мамлекет башчысы кыска убакыт аралыгында тийиштүү нормативдик укуктук процедураларды соңуна чыгарып, аталган сунуштарды 2022 жылдын 1-мартынан тартып ишке ашырууну тапшырган. Облус башчысы учурда аймакта жергиликтүү социалдык экономикалык маселелердин үстүндө иштер башталганын белгилейт. Ошол Баткен областына чегерага жакын жайгашкан айылдарга өзгөчө басым койду президент. Бул деген биринчиден ошол жерде инфраструктураларды бүт шарттарды түзүп берүү боюнча бул суу маселесин, жарыктык маселени, жол маселесин маселени койду. Мына жакында эле президент тараптан 20 миллион сом берилип, бүгүнкү күндө биз Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтүндө биз 6 скважинадан суу чыгарып жатабыз. Министрлер кабинети тарабынан Баткен облусундагы чегерага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары үчүн пенсияларды 2000 сомго жогорулатуу, жөлөк пулдарды 2 эсе жогорулатуу, аталган 62 айылда үй-бүлөлөргө электр энергияны 50% жеңилдик менен берүү, социалдык тармактын кызматкерлерине дарыгерлер, мугалимдер, күч түзүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акысын кошумча көбөйтүү сунушталган. Мамлекеттик кызматтарды дагы Баткен областы боюнча биз төмөндөттүк бааларын. Мисалы ошонун ичинен бир 7 мамлекеттик кызмат, мындай 7 мамлекеттик кызмат эсептелет. Мындай айтканда, мисалы мурда эгер адамдар соттолбогон деген справка алат, ошол 200 сомдун тегерегинде болсо, азыр аны акысыз ала турган болду. Андан тышкары ушул медицина кызматкерлерини медицина тармагынан тейлеп алгандар эгер каржылоо мурда ошону төлөсө, азыр ошону 50% мисалы рентген аппаратка түшүү, анан кийин дагы башка услугаларды алганда алар 50%-ын төлөйт да. Ошону биз элдерге баарына жеткиребиз, Кудай буйруса. Арзыбек Кожошов маалымдаганда, министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чегерага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилди жана аларды киреше салыгынын ставкасы 10%дан 5%га чейин төмөндөтүү, пайда салыгынан толук бошотуу, сатуудан алынуучу салыктан бошотуу боюнча жеңилдиктер каралды. Мындан тышкары инвесторлор үчүн да бардык шарттар көрүлгөн. Мамлекеттин ал жерде ролу салыктарды коюп берип, жолсу салыктарды көзөмөлдөө деген маселе эмеспи. Ошондуктан бүгүнкү күндө Баткенге берген азыр мен карап чыктым, подоходный налогтон 10% эмес 5%га түшүрүп, налог на прибыль аны жокко чыгарып, НСП налог с продаж жок деп, ошол учурда орто жана чакан бизнеске 1 миллион долларга чейин мамлекет кепилдигин беребиз деп, эгер бир нерсе боло турган болсо, ошо мамлекет кайра ошо 1 миллион долларды төлөп берет деген кепилдиктер берилиптир. Албетте чоңураак бизнеске, жобосун токен тармагына 10 миллионго чейин, 20 миллион долларга чейин деп. Мен ойлойм, бул аябай эле Кыргызстан тарыхында болбогон нерсе, чынындачы. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү демилгеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча Баткен облусунун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн натыйжалуу шарттарды түзүү зарылдыгынан улам иштелип чыгып, өткөн жылы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, ага президент сентябрь айында кол койгон. Мунарбек Жоргомов, Тилек Асхатбеков, 5 канал.